Biz bugün самостоятельность работа студента biz kırdıkça ayтканда студенттин өз алдынча иштөө боюнча 1-2 натура көргөзүп берейин. Силер үйдөн иштегенде натуранын кандай иштөөнү принциптерин ушудан көрүп, кандай жайга ашат, каяктан көлөкө, каяктан жарык, кандай болгондо биздин объем кандай чыгып атканын билгилим келип атат. Биринчиден, азыр натура бул кичинекей нерсе, үйдөгү бар буюмдардын бардыгы. Натура деген өзү натюрморт деген сөз бул кыймылсыз, жансыз буюмдарга кирет. Үйдөгү бүт эле нерсени срез кылып иштесе болот. Срез иштегенде башка сабактардан жөн эле мындай журнал китептерин изденип, интернеттен карай турган болсок, биздин сүрөт сабагынан болсо, сөзсүз түрдө натураны алдыга коюп алып, анан кагаз бетине ошол нерсенин объемун, көлөкөсүн, жарыгын, анан түшкөн көлөкөлөрдү, чагылган көлөкөлөрдү сөзсүз түрдө бериши керек. Биздин алдыбызда 1-2 натура турат, ошонун срез катары иштегенде кандай иштесе болот, ошону бир сыйра көргөзүп берейин. Сөз фигуралардан тургандай алып эле жөнүндө кубизм катары квадраттан алып алсак, квадратка түшүрүп алабыз да, андан кийин анан размерлеп түшүрүп баштайбыз. Буну кадимкидей бизге көрүнбөгөн жактарды могул жак боло турган болсо, ичтеги жактар. Бирок сүрөткө түшүрүп атканда ошол жактарын сөзсүз түрдө жазып кетиш керек. Кийин биз муну түшүрүп бүткөндөн кийин муну акыркынан өчүрүп койгонго болот. Орто ченден алгандан кийин мунун биринчи оор дөңдөй жактарын алып алабыз, анан кайерде жайгашкандарын кандай акыры өчүрөбүз.